Керемет кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы күрөш сүйүүчүлөр. Мына ушинтип эл аралык деңгээлде өтүп жаткан күрөштү сиздер менен биргеликте көрүп жатабыз. Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосу бул күрөш эртең дагы уланарын белгилеп өтүшүбүз керек. Жана байкасаңыздар, экөө тең биздин мекендештерибиз 97 килограммдык чембирдик 8ден 1 баскыч дароле бутка кирди. Жана упай бар сөз түрдө. Ортодо калыс 4 упайды белгилегендигин да көрдүк. Жана андан ары абал кандай уланат? 4-0 алгачкы көзүрмемдерде абал 4-0гө айланды жана калыс ышкырыкты жаңыртты. Дал ушул Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайда ар дайым жогорку деңгээлдеги беттештер өтүп келерин дагы жакшы билебиз. Жана дал ошондой беттештердин бири орун алып жаткан чак. Жана өзүңүздөр билгендей Кутман Төлөбалдиев жана натаандашы Дастан Кулбалдиевдин ортосундагы жүрүш уланып жатат. Азыр Дастан Кулбалдиев беттеш башталар замат атаандаштын дароо бутуна кирип айласын 6 кылганын да көрдүк. Жана андан ары жүрүштөр уланат. 4-0 алгачкы 3 мүнөттүк. Дал ушул Кыргызстандын чемпионатында 2025-жылы өткөн Кыргызстан чемпионатында 97 килограммдык чембирдикте Канибек Абдулхайыров жеңсе, экинчи орунду Бекзат Кендиков жеңген. Жана ошондой эле 3-чү орунду Кутман Төлөбалдиев, дал ушул биз көрүп жаткан балбан жеңген. Экинчи, үчүнчү орунду Үсен Адылбек уулу жеңгендигин айтып өтөлү. Кутман Төлөбалдиев демек эл аралык мелдештерде тажрыйбасы бар. Чындыгында тажрыйбалуу балбандардын бири экендигин дагы белгилеп өтөлү. Кайрадан атаандаштын бутуна жакшы кирди. Деген менен 4 упайды кайра Кутман алдырып жиберди. Азыр коргонууда Кутман жакшы айланып өтүп кете алабы? Жана 2 упай бар сөз түрдө. 6-4. 6-4 буттарды кайчылаштырып кармады. Эми маселе айлантып кетишти. Жана айлантып кете алабы? Жана айландырды. 2 упай бар. 8-4 эсеп сандары. Жана эми Кутман кыйын абалга түшүп калгандай. Дастан Кулбалдиев айландырды. Жана 6-8. Эсеп сандары кезектеги айлантуу. Жана мүмкүн болгон жок. 8-8. 8-8 Дастан Кулбалдиев акыркы 2 упайды жасаганына байланыштуу. Анда азыр артыкчылык бар. Демек, 8-10 экен, ортодо айырмачылык 2 упай. Дастан Кулбалдиев азыр атаандашты утуп жатат. Токсон 7 килограммдык чембирдикке катталгандар көп чындыгында. 97 килограммдык балбандар байкасаңыздар дээрлик бүт эле биздин мекенибизден катышып жаткан балбандар экенин дагы белгилеп өтөлү. Жана титр алмашкан өңдөнөт, адашкан өңдөнөт. Кайра 2 упай артка алынды. Жүрүш андан нары уланат. Кутман азыр чабуулга чыгып көрүүдө. Мүмкүн болобу упай иштеп табуу.
Атандаштар түртіп килем сыртына шығар аракетін көрді. Кутман Төлебалдиев бирок ишке ашқан жоқ. Кутман Төлебалдиев 2004 жылы ғана жарық дүйнөгө келген, учурда 21 жашта. Ал эми Дастан Кулбалдиев болсо, ал 2002 жылы жарық дүйнөгө учурда 23 жаштагы балбан. Кутман Төлебалдиев Изабек спорт мектебинен келген. Ал эми анын атандашы Дастан Кулбалдиев болсо, ал РС спорт мектебинен жана жакшы аракет, калыс канча упай берет? 4 упай бар, таза 12-8, андан ары туше бар, жана Кутман кутулуп кетеби тушеден. Эмче мындай абалдан чыгып кетүү өтө оор, жана бүттү, калыстын ышкырыгы жаңырды. Ошентип Дастан Кулбалдиев мөөнөттөн мурда жеңишти камсыздады, жана ошондой эле ал атаандашты таза тушеге басып, андан ары жеңишти илип кеткендигин көрдүк. 2 жаш айырмачылык бар болчу. Деген менен балбандар жаңы гана 20дан ашып күчкө толуп болуп турган убак экенин дагы белгилеп өтүшүбүз керек. Ortalık çapırla Damarbekov, İslam Eres, Tefekliyev, Nainal, Taymabas, Dayanan Tursun, Ahmetov, Alibara, Taymabas, Soronbekov, Ulukbek, İzabek. Dayanan Tursun. Улукбек Соронбеков жана анын атаандашы Альбара Ахметовдун ортосундагы жүрүш. Альбара Ахметов азыр чабуулга чыгып көрдү, бирок ишке ашкан жок. Улукбек Соронбеков ал 2004 жылы жарык дүйнөгө келген, учурда 21 жашта, Изабек спорт мектебинин өкүлү. Ислам Анарбеков тагырагы бул Ислам Анарбеков менен Улукбек Соронбековдун ортосундагы жүрүш. Жана дагы 1 упай берилди. Эсеп сандары 3-4. Ислам Анарбеков менен тагырагы Зайнап Эфендиев экендигин белгилеп өтөлү. Зайнап Эфендиев 1989 жылы жарык дүйнөгө келген, Тайманбас спорт мектебинин өкүлү. Тагырагы Тайманбас спорт клубунун өкүлү. Ал эми атаандашы Ислам Анарбеков, Ислам Анарбеков тууралуу айта турган болсок, ал 2006 гана жылы жарык дүйнөгө келген, учурда 19 гана жашта. Атаандаш бир топ эле тажрыйбалуу. Деген менен ортодогу эсеп өтө деле чоң эмес, 4-3. Ислам Анарбеков ал РС спорт клубунан келип катышып жаткан балбан. Эми 19 гана жашта, келечеги кең тажрыйба алды да экендигин белгилеп өтөлү. Дагы 1 упай Зайнап Эфендиевте. Секунданты, садитесь. Жана кайрадан Зайнап Эфендиев атаандаштын бутуна кирди, дагы 3 упай иштеп тапты. Бир аз Ислам Анарбековго тажрыйба жетпей жатат, көрүнүп эле турат. Айландырды 9-3. Жана андан ары 13-3, демек титр жаңылган экен, демек баары бүттү.
бар бүттү. Жана Зайнап Байфендиев чыныгы тажрыйбасын дал ушул жерден көрсөттү. Ортого чакырылат Ахметов Альбара Таймапас, Сооронбеков Улукбек, Изабек. Жана андан ары Альбара Ахметов жана Улукбек Сооронбековдун ортосунда жүрүш. Улукбек Сооронбеков Изабек спорт клубунун өкүлү 2004-жылы жарык дүйнөгө келген, учурда 21 жашта. Ал эми Альбара Ахметов Тайманбас спорт клубунан, ал 2007-жылы жарык дүйнөгө келген, учурда 18 жашта. Жана балбандардын ортосунда 3 жаштык айырмачылык бар. Ringge çakılan Mircanoğlu, Intırmak, İzabek, Zamirbekov, Nurtulbek cevabı. Bu salmaktan keyin bärdan tursun 65 salmaktagı balbandar. Bekturov, Noris, Skaf, Namaza, Kalız, Rahmet Sanatbayev atındağı mektep. Жеңишке Сооронбек Улукбек чечти Изабек. Ортого чакырылат Бакытов Элдияр Карабалта, Алтынбек Имамали, Казакстан. Даярдан Турсун 74 килограмм балбандар. Алмазуулу Эмдос Эрес, Алтынбек 74 килограмм салмактагы балбандар ортого чакырылат. Алмазуулу Эмдос Эрес, Алтынбек Алмактур Эрес. Жана андан ары 74 килограммдык чембирдиктеги жүрүштү көрөбүз. килограмм чембирдик эми 97-ге караганда бир топ эле чоң, 23 килограммдык айырма бар. Андыктан бул жакта күрөштүн темпи өтө бат болорун дагы белгилеп өтүшүбүз керек. Жакшы, дароо эле атаандаштын бутуна кирди. 4 упай калыс керек болсо 5 упайлык ыкманы көрсөттү, айландырды 7-0. Жана дәвір 2 айландырып турган болсо чекет кетти 9-0, эми 1 айландырып коюу жетиштүү. Жана же болбосо көтөрүп да кете алабы, байкайлы. Бутту кайчылаштырып кармады, менимче айландырат көрүнөт. Жок, башка тактика тандагандай. Эми айландырса болот. Жана 11-0 бүттү. Биттиш башталар Замат ошентип бул күрөш соңуна жетип келди. Жана Элдос Алмазбек уулу 2005-жылы жарык дүйнөгө келген 20 жаштагы балбан дароо эле жеңишти камсыздады. Ортого чакырылат Асылбеков Куткидин, Таймапас, Мураталиев, Эрбол, Агылбек. Даярдан Турсун, Изабеков, Бекбол, Изабек, Рыскулов, Айдос. Жана Эрбол Мураталиев, андан ары Кутбиддин Асылбековдун ортосундагы жүрүш. Кутбиддин Асылбеков, Асылбеков 2003-жылы жарык дүйнөгө келген, учурда 22 жашта. Ал эми Эрбол Мураталиев дагы 2003-жылы жарык дүйнөгө келген.
Эрбол Мураталиев Агылберс спорт клубунун өкүлү, ал эми Кутбидин Асылбеков Тайманбас спорт клубунан экендигин белгилеп өтүшүбүз керек. Жана Кутбидин бир чабуулга чыгып көрдү. Дал ушул 74 килограммдык чембирдикте Кыргызстандын биринчилигин Орозбек Токтомамбетов жеңсе, Ислам Туратбеков менен Омарбек Талайбегүл 3-чү орунду алган. Ал эми Канат Керимбеков финалда жеңилип 2-чи орунду алып калгандыгын дагы белгилеп өтүшүбүз керек. Жана 4-0 Эрбол Мураталиев даррол алдыга чыккан дагы Экупай. Азыр Кутбидин Асылбеков жаракат алып калды көрүнөт. Эрбол Мураталиев эмне болуп кеткен өзү да түшүнбөй калды. Бар болгону 50 секунд убакыт өткөн болчу. Азыр оң чыканактан жаракат алды. Кутбидин Асылбеков ден соолук каалайбыз сөзсүз түрдө Кутбидинге. Жана тандаш Эрбол Мураталиев дагы өзү сарсана болуп тургандыгын көрүүбүз. Жана Эрбол Мураталиев чыныгы спорттук сый-урматты көрсөтүп, атаандашты дарыгерлердин көзөмөлүнө жетелеп жеткирип койгондугун да көрдүк. Жана менимче күрөш мындан ары уланбайт көрүнөт. Жана атаандаш жаракат алганга байланыштуу Эрбол Мураталиев жеңишти мөөнөтүнөн мурда камсыздады. Ортого чакырылат Изабеков, Бекбол, Изабек, Рыскулов, Айтос, Серес. Даярданып турсун Абдулулу. Жана андан ары Бекбол Изабеков, Айдос Рыскуловдун ортосундагы жүрүштү көрөбүз. Жана белге башталды. Бекбол Изабеков ал 2004-жылы жарык дүйнөгө келген Изабек спорт клубунун өкүлү. Анын атаандашы Айдос Рыскулов ал 2006-жылы жарык дүйнөгө келген РЭС спорт клубунун өкүлү экендигин айтып өтөлү. Менимче Бекбол Изабеков кадимки Чынарбек Изабековдун уулу, жаңылбасам. Же балким фамилиясы окшош болуп калса, менимче окшошуп жатат. 74 килограммдык чембирдик. Турба бир жерде, кымылдап тур, турба бир жерде. Жакшы, азыр Бекбол Изабеков чабуулга чыкты. Атаандаштын колдорун ийгиликтүү байлады. Артына өткөрүп кетүүгө Айдос жол берген жок. Андан ары Бекбол жакшы чабуулга кирген жерден Айдос Рыскулов өз учурунда бардык коргонууну туура коюп жетишти. Жана эми бир аз Бекбол Изабеков атаандашка караганда тажрыйбалуу. Жана килемдин сыртынан түртүп чыгаруу аракети акыры ишке ашты. Килемге 65 салмакта болгондар чакырылат. Бектуров, Нурис, Искав, Намазов, Калыс, Татбек Санатбаев атында мектеп. Даярданып турсун Эркеев, Нурсилек, Каракөлү, Махмуджан уулу Темирлан, Акылберс.
Есеп сандары 3-0. Бекбол Изабеков алдыда. Ufaylar arkadaşlar jengişke Izabekov Bekbol deyişti. Izabek sport klubu. Жана Бекбол Изабеков акыры жеңишти камсыздады. Атаандашты 10-0 эсебинде таза жеңди. Жана атаандаш дагы жаракат алып калгандай өкүнүчтүү түрдө Эрбол Мураталиев. Байкасаңыздар, көпчүлүк спортчулар эмнегедир жаракат көбүрөөк алып жатышат. Belleştiğim açılış adayını olup açılış adayından keyin ulattabız. Жана андан ары Айдос Рыскулов Нуртазим Акжол уулунун ортосундагы жок. Нуртазим Акжол уулу менен Азирет Медетовдун ортосундагы жүрүш улантат. 74 килограммдык чембердик азыр Азирет Медетов артын өтсө Экупай кетиш керек. Жана атаандашты көтөрдү. Тийиштүү деңгээлде бот жерден үзүлгөн жок деген менен Экупай бар. Жана эми айлантып кете алабы жок. Азыр Нуртазим Акжол уулу чапкене дейли жерге жабышты. Титр кечикти бир аз. Буга чейин ортодо калыс Азирет Медетовго Экупай берген, эми гана жазылды. Жана Нуртазим бутка кирген, килемдин сүртүнөн чыгарыш керек. Жок дегенде дагы Экупай каршы аракетти Азирет Медетов өзүн жакшы деңгээлде көрсөттү. 4-0. Акырындап упайларды чогултуп жатат Азирет Медетов. Жакшы кирди, эми ушул жерден көтөрүп кете алабы? Так көтөрдү. Жана калыстын канча упай бергендигин бизге көрсөткөн жок. Азыр менимче 4 упай берди болуш керек. Андан ары атаандашты менимче айлантып кете алган жок. Төрт эсеп сандары теңделди. Кайрадан Нуртазим Акжол уулу. Экупай бар. 6-4. Жана кайрадан өзү кыйын абалга калып калгандай. Жана андан ары Туше барбы?
Жоқ, азырынша Азрет Медетов қиын алды. Қараңыздарчы қандай деңгейде айланып жатқанын. Жана ақыры бұл қысымдан шықты. Жана 1 ұпай беріледі. Татандашын артын өткендігі үшін 5-8 есеп сандары. Жуна қайрадан азыр Азрет Медетов чындығында физикалық жақтан абдан күшті балуан екен. Атандаштың қолынан сілкіп бірто өле маселе жаратуда. Жана бірінші бөлік соңына келіп жетті. Сегіз беш азыр ортода айырмачылык өтөдделе. Чоң эмес, андыктан Азрет Медетов кууп жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Ансын эркин күрөш коргонууга өтө бир оор күрөштөрдүн бири. Кайрадан Нуртазим атаандаштын бутуна кирди. Бутка кирүүдө чындыгында өтө бир мыкты спортчу экен Нуртазим Акжол уулу. Андан ары бутты кармап, кайчылаштырып айлантып кете алабы жок. Азыр Азрет Медетовдагы атаандаштын бутунан кармап чабуул өткөрбөгө аракет көрүп жатат. Ушул жерден көтөрүп кетиш керек менимче. Упай бериле элек, дагы да болсо анткени ыкма аягына чыга элек. Жана көгөрүп отуруп Нуртазим Акжол уулу дагы 2 упай алганга жетишти. Ортодогу айырмачылык 5 упай, 5-10. Жана жакшы айландырды. Нуртазим өзү бир аз кыйын абалга калып калды. 7. Жок, тагыраак Нуртазимге дагы 2 упай, 12-5. Андан ары калыс беттеште токтот. Mahmut Taymamaz, Nurahmet Didar Jetisu, Sıttan İğne. Dayanasın Ruslanul Alişe Rizabek, Abaldı İlkimur, Abdülbez. Азрет Медетов айландырды. 8-12. Акыры кайрадан ортодогу 10-2-ге жеткен экен. Демек, буга чейин аракетке калыс дагы 2 упай берген экен. Жана эми ушул жерден атаандашты тушеге басты. Ошентип Нуртазим Акжол уулу 6 упай үстөмдүүлүгүн утуп жатып утулуп калды. Азрет Медетов чыныгы камбэкти жасап 14-12 эсебинде жеңишти камсыздады. Қалыбаев Рахатулу, дайындансын Бакуев Азамат, Жапаркулов Адилет.
Андан нары Улан Табыс, Азамат Қалдаров жана Темірлан Қалыбаевтың ортосындағы жүріш. Азамат Қалдаров 2005 жылы жарық дүйнөгө келген Агылбер спорт клубунун өкүлү. Ал эми Темірлан Қалыбаев ал 2007 жылы жарық дүйнөгө келген Ошо жергесинен келип катышып жаткан балбан. 18 жашта, быйыл 2007 жылы жарық дүйнөгө балбан болсо, демек 18 жашта. Ал эми жок, Темірлан Қалыбаев менен Ратбек Рахат уулу экен. Ратбек Рахат уулу ал 2006 жылы жарык дүйнөгө келген, учурда 19 жашта РС спорт клубунун өкүлү. Ал эми Темірлан Қалыбаев болсо, ал Ош жергесинен келген 2007 жылы жарык дүйнөгө келген. Ортодогу айырмачылык дээрлик 1 эле жаш. Русланұлы Алишер Изабек, Камалдиев, Тимур Агылбес, дайындасын Қалыбек Үбектүр, НСК, Анарбаев, Ахметжан, Қазақстан. Есеп сандары 0-0. Темірлан Қалыбаев бир чабуулга чыгып көрдү. Жана Темірлан Қалыбаевга калыс эскертүүнү берди. Ратбек Рахат уулу 1-0 эсебинде минималдык эсеп сан катышында алдыга чыгып алды. Дайындасын Бакуев, Азамат Жапаркулов, Адилет. Биринчи бөлүк 0-1 эсебинде Ратбек Рахат уулунун пайдасына чечилди. Жана 1-0 эсеби таптакыр ишене турган эсеп эмес, чындыгында өтө тайгак эсептердин бири. Жана экинчи бөлүк ал бир упай деле эскертүүнүн натыйжасында алынган упай. Негизинен эч ким азырынча упай иштеп таба элек. Жакшы, Ратбек Рахат уулу дагы да болсо чабуулга баратат. Эми ошол жерден атаандашты силкип артына өтүп кетсе болот. Дагы ошол тактиканы колдонду. Жана эми мындай тактика күрөштө салтка айланган тактиканын бири. Жана Темірлан Қалыбаев азыр атаандаштын оюн окуп койду.
Жана 4-0 эсебинде Радбек Рахат уулу атаандаштын алдыга чыгып алды. Жана эми коргонууну көзөмөлгө алып, андан ары кандайдыр бир техникалык элементтерди колдонуп деле жеңишке жетип коюуга мүмкүнчүлүк бар. Dört-nol aldıda dерлик убакыт деле соңуна жетип келип калды. Экинчи 3 мүнөттүк ошентип Радбек Рахат уулу жеңишти камсыздады. Бапыев Азамат, Жапаркулов Адилет, дайындансын Болотханов Баямат, Сейилбеков Фудалет. Адилетте Жапаркулов ал 2001-жылы жарык дүйнөгө келген Тайманбас спорт клубунун өкүлү. Ал эми Азамат Бапыев ал 1997-жылы жарык дүйнөгө ал дагы Тайманбас спорт клубунун өкүлү. Демек экөө бирин-бири жакшы тааныйт, жакшы билет. Буга чейин бир залда, бир аянтта машыгышкан. Андыктан бирин-бири жакшы тааныган спортчулар. Чыгуу менен жеңишке Руслан Алишер Изабек жетишти. Азамат Бапыев атаандаштан улуураак, ал 1997-жылы жарык дүйнөгө келген. Ал эми Адилет Жапаркулов 2001-жылкы ортодогу жаш айырмачылыкка 4 жаш экен деген дагы белгилүү өтөлү. Жана Азамат Бапыев атаандаштын бутунан кармады, тизени жерге тийгизүү керек. Мындай абалда коргонуудагы өтө оор болот Адилет Жапаркулов үчүн. Жана чыгып кетти. Адилет Азамат коргонууну өтө мыкты деңгээлде көзөмөлгө ала алды. Жана Азамат Бапыевке пассив берилди. Эми 30 секунд ичинде упай иштеп таппаса, Адилет Жапаркулов жеңишти камсыздап кетиши толук мүмкүн.
Boyların артықшылығы менен Нарубаев, Ахметжан, Қазақстан дейші. Кукиев Ата Ерес, Айдегул Айдин Ысыкөл, Наянансın, Урматов Акылбек РСК, Эсенгелди Асылжан Қазақстан. 1-0 Әділет Жапарқұлов алдыға шықты. Жана Азамат Бапыев hareket gördü, bir geçirek болып қалды. Болотханов, Баяман, Сейітбеков, Нұрдуалет дайындаған. Екі нөл Әділет Жапарқұлов дағы бір ұпай іштеп тапқанға жетішті. Сегіз нөл Әділет Жапарқұлов ақырындап бір топ алдыға шығып алды. Азамат Бапыев еме дал ушул өтө узак есеп сандарын қысқартып кете алау. 4-төн 2 жолу ұпай керек. Азыр еме Азамат Бапыев атандаштың бұтына кирди. Жана екінші бұтты қошып қармаса жақшы болмақ. Әділет Жапарқұловтың қорғонусы өтө мықты екен, шындығында бірінші бөлікте эле өтө оор абалдан чыгып кеткен. Жана бул ұпайдағы ишке ашқан жоқ. Тағы 1 минут азыр эми Әділет тартып өтүп кетсе бүттү. Есеп сандары 10-0. Жана Әділет Жапарқұлов мүнөтүнө мурда жеңишти камсыздады. Болотханов, Баяман, Сейітбеков, Нұрдуалет дайындатсын. Әзізбаев, Қуат, Исаев, Садам. Наянансın, Урматов Акылбек РСК, Эсенгелди Асылжан Қазақстан. Андан аркы жүрүш уланат.
ошол эле 74 килограммдык чембирдик. Жана калыс пассивдүүлүктү берди кызыл трикочон балбанга. Баяман Болотканов жана ошондой эле Нурдаулет Сейилбековдун ортосундагы жүрүш. Нурдаулет Сейилбеков ал Алматадан келген спортчу 2005-жылы жарык дүйнөнүн учурда топтуура 20 жашта экендигин белгилөө өтөлү. Ал эми Баяман Болотканов ал 2008-жылы гана жарык дүйнөлөгөн Агыл бир спорт клубунун өкүлү. Жана азыр Нурдаулет алдыга чыкты. Атандаш каранда тажрыйбалуу. Атандаш Баяман Болотканов 2008 гана жылы жарык дүйнөнүн учурда 17 гана жашта. 3-0 эсебинде Нурдаулет Сейилбеков алдыга чыгып алды. Азыр Нурдаулет Сейилбековду кууп жетүүсү Баяман Болоткановго бир аз кыйын болот. Чындыгында Нурдаулет физикалык жактан дагы күчтүү экен. Жана биринчи бөлүк бүттү. Азыр маштыруучудан кандайдыр бир кеп кеңештерди алып, андан соң тактиканы өзгөртүп, балким алдыга чыгып кетүүгө дагы мүмкүнчүлүк бар. Urmatbek vakıfı veresler, Esengeldi, Asılcan, Kazakistan. Dayanansın. Düşenbekov, Vakıf, Bizabek, Bilolov, İlyas, Emamaz. Нөлүч Баяман Болотканов кандай аракеттерге барат болду экен байкап туралы. Жана атаандаштын артына өтүүгө аракет көргөн. Бир упай Баяман Болоткановго берилди.
Жана кайрадан Нурдавлет атаандаштын артына өттү. 5-1. Эми айлантыш керек сөзсүз түрдө. Жана калыс дагы 2 ұпайга калды. 7-1. Жана Нурдавлет андан ары килемдин сыртынан түртүп чыгаруу аракетин көрүп жаткандай. Кайрадан тизени жерге тийгизди. Жана калыс 2 ұпайды көрсөттү менимче. 9-1. Жана түртүп барып эми атаандаштын артына өтүп кете алган жок. Убакыт бар. 1 мүнөттөн ашык убакыт бар. Анын биздин мекендешибизде эскертүү дагы бар. Баяман Болоткановда мындан ары абайлап күрөш алып барыш керек. Жана Баяман Болотканов жакшы эле бутка кирген болчу. Кайра 2 ұпай алдырып жиберди. Жана 2 ұпай бар, бары бүттү. Жалпы эсеп сандар 11-1, ортодогу айырмачылык 10 ұпайды түзүп калды. Жана Нурдавлет Сейилбеков жеңишти камсыздады. Азизбаев, Кубат, Исаев, Садам. 86 дайырлансын. Алдаев, Исхан, Тайманбас, Өзконбаев, Апас, Скаф. Андан ары ошол эле 74 килограммдык чембирдик 8-ден 1 баскыч Садам Исаев жана Кубат Азизбаевдин ортосундагы беттеш. Садам Исаев Агылберс спорт клубунун өкүлү, Кубат Азизбеков Тайманбас спорт клубунун өкүлү экендигин белгилеп өтөлү. Жана Кубат Азизбаев атаандаштын бутун кайчылаштыра кармады. Алгачкы 2 ұпайга кол жеткирди. Андан ары айланып кете алабы. Жана акыры көгөрүп отуруп айландырды. 4-0. Жана кезектеги айлантышта ийгиликтүү 6-0. Жана атаандаш килемге чыгып кеткендигине байланыштуу. Здесь соревнования среди взрослых проходят, не кадеты, не юноши, да?
Жана азыр Садам Исаев biraz жаракат алып калды көрүнөт. Текшерүүдөн өтүп жаткандай. 86 килограмм дайынданат. Атаев Исхан, Тайманбас, Өскөнбаев Апас. Андан ары жүрүш уланат атаандаш парттерге жаткырылды. Дагы 2 упай бар 8-0. Өтө ишенимдүү деңгээлде кармап алган экен Куат Азизбаев. Эми бир жолу айлантып кете алабы, менимче күчү деле жетпейт көрүнөт. Азыр калган убакытта Садам Исаев коргонуп, экинчи бөлүктө Куат Азизбаевди кууп жете алабы? Та 40 секундтай убакыт бар. Атаев Исхан, Өскөнбаев Апас. Биринчи бөлүк 8-0 эсебинде Куат Азизбаевдин пайдасына чечилди. Жана Садам Исаев экинчи бөлүктө кандай тактика менен чыгат байкайлы. Жана жакшы Садам Исаев атаандаштын бутуна кирүүгө аракет көрдү. Эми Куат Азизбаев акыры көгөрүп отуруп атаандаштын артына өттү. Жана эсеп сандар 10-0 болду дагы. Беттеш өнүнүнө мурда соңуна жетти. Атаев Исхан, Өскөнбаев Апас. Дайындансын. Инарки Буайсар,
Abdumamap уулу Куштарбек. Seksen altı kilogramdық чембердік андан ары 86 килограмдықта алғашқы жүріш Нурдан Қайыпжанов жана Висхан Адаев меніңше адалышында Висхан Адаев жана Апас Үскөнбаевтың ортосындағы тиреш уланууда Висхан Адаев жана ошондой эле Апас Үскөнбаев Апас Үскөнбаев Скалпа спорт мектебинен болсо Висхан Адаев Тайманбас спорт клубунан экендигин белгилеп өтөлү. Упайнал менен жеңишке Белолов Ильяс Тайманбас жеңишке болду. Келебай чакырылат 57 салмакта болгондар Никандров Владислав Изабек, Кенжеулов Ислам Изабек. Дайындалсын Батырбеков Азамат Тайманбас, Эмилбеков Ислам Белеска. Нөл-эки дагы да болсо Апас Үскөнбаев атаандашты 0-2 эсебинде утуп жатат. Ал эми Висхан Адаев болсо азырынча минималдык эсеп-сан катышында атаандашты жеңүүдө. Жана 40 секунд убакыт бар экинчи бөлүктүн соңуна жетиш үчүн. Висхан Адаев жана Апас Үскөнбаевдин ортосундагы жүрүш. Инарки Буайса Абдумамап уулу Куштарбек дайындансын.
Жана Апас Үскөнбаев ишенимдүү түрдө бутка кирди. Калыс 2 упайды берди. Жана менимче бут жерден толук үзүлбөй калгандай. Дал ошого байланыштуу 2 упай берди. Өтө бир курч чабуулду уюштурду. Дагы 2 упай 6-1. Ортодогу айырмачылык 5 упайды түзүп калды. Жана бул күрөштү улантууга, андан ары курчутууга албетте жардам берет. Апас Үскөнбаев ал коргонуп койсо деле менимче жеңишти камсыздап кетиши толук мүмкүн. Эсеп сандары 11 упайды түстү. Апас Үскөнбаев жеңишти мөөнөттөн мурда камсыздап кетти. Инаркиев Булайсар, Абдыманапулу Куштарбек. Дайындансын Арзыкеев Арслан, Жакуев Ахмат. Сексен 86 килограммдык чембирдик чейрек финалдык баскычка келип калдык. Төрт бир. Куштар Абдыманапулу алдыга чыкты. Ал эми Булайсар Инаркиев ал атаандаштан 3 упай айырмачылыгы менен азыр утулуп жатат. Рес спорт клубунан ал эми Куштар Абдыманапулу тууралуу айта турган болсок, ал Изабек спорт клубунун өкүлү. Жана 4-3 ортодогу айырмачылык кыскарды. Батырбеков Азамат Кайманбас, Темирбеков Ислам Эрестан. Дайындансын Байытов Абдухалык Ош, Жумабеков Жанат Скаф.
Жақшы, ең құртш күрөштөрдүн бири дал ошол 2 күрөш болуп жаткандай. Болуш менен жеңиш Темирбек Ислам Элескага. Байытов Абдыхан Кош, Жумабеков Жанат Искал. Дайындансын Жапаркул Банас Элеска, Шаршанбеков Абдыхан Тайманбас. Birinci bölük 4-3 esebinde Kuşlar Abdımанап уулунун пайдасына чечилди. Жана бул 4-3 эсеби кепилдиктүү эсеп эмес. Азыр бир жакшы чабуул күрөштүн нугун таптакыр өзгөртүп жибериши да мүмкүн. Жана дароо эле Куштар Абдыманап уулу чабуулга чыгып бара жаткандай. Куштар Абдыманап уулу кайрадан атаандашынын артына өттү. 6-3 дәвір жол айландырды. 8-3 дәвір айлантуу бар. 3-10. Жана дагыйка айлантып кете алабы. Чарчады көрүнөт. Тегиче айлантат окшойт. Айлантты. Жана бүттү. Чекит эсеп сандары 14-3 дейлик. Ортодогу упай айырмачылык 11 упайды түздү. Kilenге çakılır, Arzıkeyev Arslan, İzabek Japoyev Ahmat, Taymanbas. Жана Арслан Арзыкеев. Жана Арслан Арзыкеев Изабек спорт мектебинен. Ал эми Нурдан Кайыпжанов. Арсландын атаандашы Нурдан Кайыпжанов экендигин белгилеп өтөлү. Жанболот Рахатжан уулу. Жанболот Рахатжан уулу 4 упай иштеп тапты. Дагы айланып кете алабы андан нары. Жанболот.
Birinci bölüктün soňuna çygarına 30 sekund, 20 sekund gana wagt kaldı. Janbolot Tarahatjan ulu Azatandaştan 4-0 esebinde aldıga çygyp aldı. 4-0 bul ötö iri esep sandары bolup sanalat. Özgöçö ötö iri delemiz, kıskartıp ketүү мүмкүнчүлүk бар. Болгондо дагы эркин күрөштө коргонуу ötö татаал. Жана birinci bölük 4-0 esebinde Janbolot Tarahatjan ulunun paydasına çeçildi. Ekinci 3 minütlük start aldı. Janbolot Tarahatjan ulu Atandaştan 4-0 esebinde aldı da. Hazır Ahmat Japuyev öz hareketin görüş gerek. Bir minut 15 sekund vaqt artda kaldı. Ahmat Japuyev hazırınça upay jazayra turgan emes. Dört bir. Janbolot hazır dagı çabul uyuşturalağı. 1 minut 46 sekund vaqt öttü. Jana эми ошол жерден жакшы кирди Ахмат, аягына чейин чыгарыш керек, көтөрүп кете алабы Атандашты? Жок. Тескерисинче каршы ыкмадан Janbolot Tarahatjan уулу өзүн жакшы деңгээлде көрсөттү. 6-1. Жана бир гана мүнөт вакыт калды. Эми Ахмат Japuyev үчүн абал таптакыр эле оорлоп калгандай. Андан ары байкайлы. 86 килограммдык чембирдикте быйыл өлкө чемпионатын Мухаммед Абдуллаев жеңип алса, экинчи орунду Стамбул Жаныбек уулу жеңип жаткан жеринен Мухаммед Абдуллаевга жеңишти тарттырып жиберген. Үчүнчү орунду Ата Изабеков менен Мухаммед Нияз Абазбековтар жеңип алган болчу. Дагы эки упай ыйгарылды. 6-3 ортодогу эсеп сан катышын кыскартууга жетишти азыр.
Жеңишке Арзыкеев Арслан жетишти. Изабек Жапаков. Жана Арслан Арзыкеев акыры жеңишти камсыздады. Кілемге чакырла Домолбеков, Азиреталы, Эреска, Абдраимов, Марлен, Қошқарата. Даярдап тұрсын Укимет, Улу, Мухтыбек, Жетису, Чокаманов, Рамазан, Изабек. Даярданып турат 97 салмак. Күресалиев Алишер Нарын, Тоқтағалиев Айбек Искав. Шамил Соронбеков жана Мухаммед Нияз Авазбековдун ортосундагы жүрүш. Мухаммед Нияз Авазбеков ал кызыл трико менен килем ортосуна көтөрүлдү. Жана дароо эле 2 упайды алгандыгын көрдүк. 1 мүнөт 27 секунд убакыт. Мухаммед Нияз Авазбеков 2 упай айырмачылыгын үстүгө чыккан. Калыс Олзек эскертүүнү берди. 2 балбанга тең. Дал ушул эркин күрөш болсун, мейли грек-рим күрөшү болсун, Кыргызстанда атаандаштык өтө чоң. Аны да жакшы билебиз. Айрым спорт сүйүүчүлөр айтат, Кыргызстандын чемпионатын жеңүү Азия дүйнө чемпионатын жеңгенге барабар деп. Себеби катышуучулардын саны да ушунчалык көп. Болгондо дагы өтө мыкты, такшалган, тапталган балбандар келип катышат. Мухаммед Нияз Авазбековго дагы бир упайды көрсөттү. Ортодо калыс эсеп 4-0. Жана дагы 2 упай 6-0. Жана биринчи бөлүк дал ушул жерден соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул жерден мен сиздер менен кош айтышам. Мындан ары эфир эстафетасын кесиптешим Бактияр Кыдыралиев улантат. Демек, биринчи бөлүктөн кийин эсеп 6-0. Ардактуу
күрөш сүйүүчүлөрү. Биз сиздер менен биргеликте көрөлү канча дагы азыр мыктылар эми бул баскычка келип жетти дагы айтуу кыйын. Өзүңүздөр көргөндөй атаандаштык өтө күч орун алып турган учурда кимиси дагы мыкты болору белгисиз. Эң негизгиси Мухаммед Нияз Авазбеков менен Шамил Сорбековтар алар өзүнүн эмнеге жөндөмдө экенин буга чейин көрсөткөн. Мисалы Мухаммед Нияз Авазбеков Илсар Карибовду жеңген болсо, Шамил Сорбеков Курманбек Боронбаевди дагы жеңип чейрек финалга чалган. Ал эми мындан ары албетте жарым финал болгон жолдом орнотулуп жаткан учур. Мухаммед Нияз Авазбеков кезектеги 2 упай жана мындан ары 11-0 эсеп жана калыстар акырына чейин жөнгөн коюну дагы туура көрдү болуш керек. Мына ушинтип 13-0 эсебинде Мухаммед Нияз Авазбеков таза жеңишти дагы камсыздап отурат. Ал эми Шамил Сорбековго ал бул беттеште эч кандай мүмкүнчүлүк калтырган жок. Эң негизгиси 86 килограммга чейинки салмак чембирдикте Мухаммед Нияз Авазбеков буга чейин